Ассаламу алейкум, барыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө оңой бат даамдуу тамак жасайбыз. Керектүү азыктарды жазып көрсөттүм. Мен жасаган азыктардан 2 адамга ылайык тамак чыкты. Сиздер рецептти көбөйтүп алсаңыздар болот. Биринчи май кызыган соң пиязды салып, бир аз чала кууруйбуз. Себеби чала куурулган пияз кийин тамакта билинип, аябай шордуу болушуна жардам берет. Андан кийин куриный филени салып кууруп алдым. Сиздер табитиңиздерге жараша башка эттерди колдонсоңуздар болот. Тооктун бутун, төш этин же болбосо муйдун этин. Андан кийин тууралган картошка менен помидорду салып кууруп алабыз. Бул жерде өтө кызартып кууруу абзел эмес, себеби биз бул жерде соевый соус кошобуз, ошол өзгөчө даам берип турат. Эгер соевый соусту каалабасаңыздар, албетте кошпой эле койсоңуздар болот. Бирок албетте ушул соевый соусту кошуп көрүүнү сунуштайм, себеби өзгөчө даам берет. Соевый соус кошуп алган соң туз салып, татымыңыздарга жараша өзүңүздөр каалаган татымалдарды салып, бир аз суу куюп, өтө үлүңдөгөн отто 30 минутага коюп коебуз. 30 минутада бышып чыгат. Мына ушундай бышып чыгат. Телефондун камерасы тамактын түсүн жакшы сүрөттөп бере алган жок. Өтө ыраңдуу, даамдуу, аппетиттүү тамак пайда болду. Эгер күрүчтү кантип сууга бышырам деп жаткан болсоңуз, ссылкасын астына жүктөйм.